ишке чыгып кетем элем. Бирок Алла Таала мен ошол күнү ошол жерге барып отургузуп койгон экен, ошол группага кошуп койгон экен. Анан мен ошол жерде көпкө чейин эч нерсе түшүнбөдүм, себеби мен мурда сетте иштеген эмесмин. Ата-энем сетип болгон эмес. Отурдум, байкап, азыр түшүнбөгөндөр болсо, байкоочу болуңуздар. Байкаңыздар, кошулуп алып байкап жүрсөңүздөр болот да, группасына деле кошулуп алыңыздар, азыр акча тыйыныңыздар жок болсо катталганы, эч ким силерди кууп чыкпайт, чыгып кеткенге шашыштын кереги жок экен. Анан бир күнү дагы айтып атат, жаңы адамдарды, досторуңарды чакыра келгиле, биз подарка беребиз дейт да. А мен дагы барам баламды. Бирок уже экинчи жолу подарка алыш максатында эмес. Ушу эмне угайынчы, ушу эмне экен өзү, булар кантип ушинтип атышыптыр деп, уже акага эмес алдырака отурдум. Экинчи жолу барганда катталсаң арзан аласың дегенди түшүнүп кайттым. 3 сааттык сабактан. Силер деле ойлобогула, бир эле жолу келип койдуңар, болду силер жылдыз болуп кетишиңер керек экен деп, да? Мындай сабактардын канчасына катышыш керек? Мына пара берип бир жумушка киргенче бара бер деген ушул жерде. Пара бергенче бара бергиле. Бекер болуп атат офистерде, арзыбаган бир 200-300 сомдук мына залдын арендасына чыга турган билет кылып кыздар ушундай семинарларга чакырып атат, бара бериңиздер. Мына ошодон мен бара берип, мен бошмун. Просто караңыздар, убакыт баарыбызга бирдей берилет да. Кимдир бирөө азыр мына телефон баарыбызда бар, интернет бар. Ошол эле убакытты, ошол эле интернетти, ошол телефонду пайда жагына колдонот экен, кимдир бирөө зыян жагына колдонот экен да. Мен жата берсем болмок, ага чейин мен көрбөгөн сериал алган эмес. Дагы деле улантсам болмок да. Бирок мен ошол өзүмдүн жаман привычкамды айттым. Мен үйрөнбөйүнбү үйдө? Бекер үйрөтөм деп атпайбы? Туурабы? Бекер үйрөтпөбү, жана негизи акча алып. Бекер, а? Алып да окшойсуң, секин айтышат го. Бекер эле, а? Жашыңын разницасы жок бер деп атат, а? Көрдүңүздөр мына. Сен 18 жаштан жогору болсоң болду, иштей бер дейт. Мына пенсия курагында болсоң да статусуң не имеет значения дейт. Кандай статустасың? Дипломуң барбы жокпу? Не имеет значения. Сенин улутуңун дагы бизге разницасы жок дейт. Кандай улутта болсоң деле паспорттуң баары 18 жаштан жогорусуң, үйрөтөбүз деп атса. Анан мен ойлодум да, менин жогото турган эмнем бар? Вот ушул суроо силерге. Азыр силер баштабай койсоңор, жогото турган силердин эмнеңер бар? Баштасаңар жогото турган эмнеңер бар? Убактыңар. Если Гринлифке келсеңер убактыңар токтоп калабы? Или жок, келбей койсоңор токтоп калабы? Силер келесиңерби Гринлифке? Келбейсиңер 20 жаштагылар барбы? Жок экен. Примерно алганыбызда адам баласы 20 жаштан баштап иштесе, ишке кирип, айлык алып баштаса, канча жашка чейин иштей алат? 60 деле дейли, хорошо. 60 деле дейли. Максимально алып эсептейли, а? Туугандар? Эми бул мындай среднем алып атабыз. Тартыштын кереги жок, точно мындай примерно алып атабыз, а? Ортодо биз 40 жыл өмүрүбүздү неге берип атабыз? Мамлекеттик жумушка берип атабыз. Кандай жумуш болсо деле берип атабызбы? Ушул жерде бүгүн 20 жаштагылар жок болгон болсо, кимдир бирөөсү уже 5 жылдан бери иштеп атасыздар, 10 жылдан бери, бар араңарда 30 жылдан бери иштеп аткандар деле бар, а? Мына орто айлыгыңыздар канча? Средний зарплата. 30 алганым бар, 40 миң алганым бар, 80 миңди, мне кажется, высший категориядагылар эле албаса, жаңы новичок мугалим ала албайт. Туурабы? Ошон үчүн 35 миң, алайла, средний. 30 миң. 30 миң, хорошо. 30 миңден сиз 12 ай жумуш иштейсиз. 360 миң айлык алып атасыз, туурабы? Ровно бир жылдан ушул күнү могу суммасын жөнөтөбүз деп болобу? Болобу? Сиз өзүңүздүн багыңыз канча турушун билесизби? Багыңарды ким билет? Багыңыз канча сом? Чексиз. Бесценная дейбиз, а? Бирок по факту алып келгенде человек стоит столько, сколько стоит его время. Сенин саатың канча турса өмүрүңдүн да, сенин багың ошончо экен. Потому что биздин ценный болгон өмүрүбүздү, убактыбызды определенный суммага алмаштырып атабыз. Мугалим болсун, врач болсун, бухгалтер, юрист болсун, любой жерде биз өзүбүздүн эмгегибизди саткан үчүн, убактыбызды, энергиябызды, ден соолугубузду саткан үчүн мы взамен получаем что? Акча. Ушул жашка келип мен угалекмин, Алла ыраазычылыгы үчүн мен мектепте балдарды бекер окутам деген мугалим көрүлөт. Барбы?
же болбосо мен бекер иштейм ушу эл үчүн деген мен медикти көрө элекмин. Любой кайсыл адам кандай жумушка кирбесин, эмне максатта кирип атат? Акча алыш максатында. Значит, биз өзүбүздүн знаниябызды, опытыбызды, мээнетибизди, убактыбызды бир определенный суммага алмаштырып атабызбы? То есть 0 сумма. Правда? Bir жыл алып келгенде 0 сумма болот. Правда? Эми ушул сумма кийинки жылы ушул күнү чөнтөгүбүздө болбошун баарын билип атабыз, а? Бирок эмне кылып атабыз? Эми эмне кылайын эми? Ушундай болсо, башка вариант жок болсо, деп ар турда отмазка издеп баштап атабыз да анда. Мисалы, адам кымбат болушундагы, арзан болушундагы өзү чечет экен. Мен башында ушул сөздүн смыслын түшүнбөйт элем, мааниsin. Кымбат адамга айланып келсе, кантип кымбат болосун? Кантип кымбат болосун дей берчүмүн да? Кымбат адамга айлан деген сөз, сен өзүңдүн убактыңды кымбат сатып, мээнетиңди кымбат сатып үйрөн деген сөз. Кимдир бирөө өзүнүн мээнетин, убактысын арзыбаган бир акчага сатып атат, бирок ошол эле убакта сиз деген адам өзүнүн мээнетин сизден караганда 20 эсе, 50 эсе кымбатыраак сатып атат. Анын баасын өлчөп алыш кимден зависит? Сиздерден зависит экен. Эми ладно, мына караңыздар. 360 миң. Кийинки жылы ушул күнү 1 жылда топтой албашыбызды билебиз. Айтат, эгерде сенин таап аткан акчаң, сенин жасап аткан жумушуң сен каалагандай результатка алып келбей аткан болсо, да? Тогда поменяйте направление дейт. Нукту башка жака буруш керек экен. Башка бир нерсе жасап көрүш керек экен. Жок, эми ушу пешенеге жазылган ушул эле 30 жыл бир жерде бир эле нерсени карап отура бербеш керек экен. Бай болуусу келген адамдын дейт 7 источников дохода болуш керек. 7 жактан кире турган кирешенин булагы болуш керек дейт. Ладно, сиздер эми мынаны азыр 1 жылда топтошуңуздар мүмкүн. Себеби айыл өлкесинде мал сал деген бар, огород деген бар, наркы берке. Бирок миграцияда башка жакта биздин бир эле источник доходубуз бар, бул биздин айлыгыбыз. На ковид учурунда ушул источниктагы жабылып калганда биз эмне болдук? Ачка эле калып кеттик. Ишенесиздерби? Ачка калып кеттик. Эмне иштебедиңер сиздер? Жаттыңарбы? Бардыңыздар иштегенсиздер. Бардыңар иштедиңер. Баарыңар кимдир бирөөгө бир жердин заведующий болдуңар, кимдир бирөөгө бир мектептин директору болдуңар. Иштедиңер баарыңар. Бирок мына жерге келгенде мына сумма эмне болду? Чөнтөгүңөрдө жок болду. Почему? Потому что күнүмдүк тиричилик бар. Правда? Анан мен силерди жаркырап не күтүп алдым, неге келгенде? 60 жаш менен бирге пенсия күтүп алдым. Пенсия канча алып атасыздар? 8 миң. 8 миңге бир ай жашап атасыздар? Акча керек. Магазин ачайын десең? Акча керек. Бардык бир нерсенин башын баштайын десең, акча керек. Эми менде ошол учурда түшүнүктө. Эми мындан караңыздар. Муну иштеп аткан адамдар да ушул акчаны табыш үчүн бизден эмне кетип атат? Энергия кетип атабы? А? Денсаулык. Кетип атабы? Кетип атабы, кетпейт атабы? Кетет. Анан эң ценный эмне? Денсаулык. Ушул эле ресурстарды урматтуулар. Ушул эле ресурстарды сен башка жака колдоно турган болсоңор, силер өзүңөрдүн мээнетиңерди намного дороже можете продать. Мен ушуну гана айткым келет. Ошол эле энергия, ошол эле убакыт, ошол эле денсаулыкту просто башка жака кетире турган болсоңор, силер мээнетиңерди намного кымбатыраак сатышыңар. Ар бири өзүнө потолок коет. Барбы мына миграцияга баргандар басыңар, биз өзүбүзгө да могу жактан уже Алла Таалага биз өзүбүз запросту жиберип туруп, потолокту коюп туруп анан чыгабыз. Ишенбесеңер мынтесиңер. Эптеп Москвага жетип алсам болду деп баргандар барбы? Ким барган? Барсаңарбы эптеп эле жетип алсам дегендер. Ошондор эми эптеп жеттиңер да, карыз кола кылып, билетти алып атып барганда иште төлөп берем деп атат. Ошону Кудайга заказ кетти да эптеп деген. А жакшына эле жакырап жайнап десек болбойбу? Анан ушул жактан отуруп туруп ушул жерде Каракылжада барып бир 60 миңдик эле иш таап алсам мага кетет дегендер барбы? Барсаңарбы? Бияктан уже Алла Таалага келтирдиң сен 60 миңдик запросту. Сен неге ошону айткан жоксуң? Мен жаркырап жайнап эле Москвага барып эле бизнес класс менен 200 миңдик ишке киремин, бир магазинде директор болуп деп неге айткан жоксуң? Потому что биз өзүбүздү директордук должностька ылайык көргөн жокпуз.
Тарихтан мага жүректи мен ким кылмак эле деди да. Себеби самооценкабыз низкий. Же туура эмес айткам? Эми 60 миңдик ишке кирип алсам эле болду деп аркасынан не деп койгон? Уборка болсо жакшы да тыйыныч дедиңер, а? Туурабы? Дедиңер? Алла Таала силерди карыз кола кылып туруп, эптеп Москвага жеп кирди дагы, битте уборкага 60 миң кайрат тыл койду. Ким виноват? Сен виноват, потому что сен ошо катты жөнөткөнсүң өзүң. Түшүндүңүздөрбү? Мына кече эле мен бир аябай бай эле сиңдам менен тойдо отуруп калсам, Россияда ушундай 20 жыл жашап келдик десем, гражданствого российскийби дейт да. Обочсом, жүрүп алып келип, пособие алып жүрүп атасыңарбы дейт да. Урматтуулар, бардык нерсе ниетке жараша экен. Да, мен гражданством российский, 4 балам тең Россияда чоңойгон. Москвада 3-комнатный квартирам бар, московский пропискам бар. Бирок менде эч качан пособие алам деген ниет болбопту. Мен айтат элем, илайым пособияга күнүмдү калтырбасын дейт. Бирде жолу пособие алып турган эмесмин мен. Именно аракет да кылган эмесмин. Пособие алыш үчүн пропискага элдер канча коюп, московскийге канча 100 миң төлөп, анан алышат. Менин өзүмдүн үйүм, өзүмдүн атымда, пропискам колумда туруп, мен барган эмесмин. Потому что мен Алла Таалага калтырба менин күнүмдү пособияга деген. Мен ошодон алуучу эмес, мени наоборот берүүчү колдордон кыл деген. Түшүнүп алдыңбы? Надо жить здесь сейчас и просто. Мен ошондой айткам, мен бир эле жолу жашайм. Бир жолу Алла Таала мага берген өмүрдү мен достойно жашагым келет деген. Почему? Объясню. Потому что менин атам 92-93 жылдары жанагындай неме болгондо мектептер, билесиңерби? Биринчи бардык мынау чоң поколение отурасыздар, бүт адамдар бирдей жашаган. Мугалим, мынау врач дегендер, короче, колунда диплому барлардын доору болгон. Бардык айлыкта иштеген, айлык бирдей болгон, бирдей саппашка, бирдей пальто кийгенсиңер, Жылтырак саппашкаларда, там сүрөт бар да. Анан эми ошол маалда мисалы мен с гордостью мен мугалимдин кызымын деп айтчумун да, кийин анан не болду? Базар экономикасы келди да. Ошол маалда мугалимдер базарга чыккандарды не деп тоготпойт элеңер? Чай койчу деп тоготпойт. Бирок ошол чай койчулар анан кийин не болуп кетти? Байып кетип коммерсант болду. Анан мен атам менен апам дагы каралды дагы айлык иш белеге жетпейт, только галстуктагы эле барып чыгып келишет. Анан кой, биз дагы бир нерсе кылбасак болбойт деп коммерсант болуп кетишкен. Карасулукпуз да. Коммерсанттар байып отуруп не болду? Бизнесмен болушту. Туурабы? Потому что бизге андан кийин базар экономикасы келди. Базарга чындап башында биринчилерден чыккандар бардыгы эмес, бирок анын ичинде да банкрот болгон ошончо. Аракет кылганы байыды. Любой жерде аракет кылган байып тургандар. Силер мына жерде азыр иштеш керек экен да дейсиңер. Силер көрсөтүп туруп мага бир жерде, который иштебей жатып акча алып турган. Мен яман ошол жерге биринчи барып койдум. Потому что акчаны өлө жакшы көрөм. Ким жакшы көрөт? Жакшы көрөсүңөр? Мен айше жакшы көрөм. Акча кайерде көп төлөтсө биринчи барам. Ошондо мына апам менен атамын мен базарда постоянно мен эстеп аткан учурумда мен 87 болсом ошо 6 бар. Көйнөктү неге сатып алдык? Акчага. Чтобы эмоция алыш үчүн. Алтындарды неге тагабыз? Көргөндө көзүбүз кубанып эмоция алып турушубуз үчүнбү? Же жөн элеби? Битте шакеге алсаңар кайра мынайтып салам десеңер керек, Ол биздин мындай өзүбүздүн аялзатынын канында да. Эми ошону айтып атат. Акчаны тапканыбыз менен ошого биз эмоция сатып албасак, акча маанилүүлүгүн жоготот экен. Мен 60 жашында апам өткөндөн кийин дагы бир сыйра ушул нерсеге толук түшүндүм. Апам сумкалап акча көтөрүп жүргөнү менен өмүрүндө бир жерге барып 10 күн салып келген адам эмес. Чуркап жүрүп, постоянно чуркап жүрүп туруп, анан акырында ковидте 20 күндө кантип өтүп кеткен билбей калганбыз биз. Түшүнүңүздөрбү? Мен ошондон кийин дагы бир жолу айткам. Мен буду только наслаждаться деген. Кудайым ошого жараша бере берет экен. Чындап айтам. Тырышып монтсаң делечи, канча жеткире албайт экенсиң да, канча кеңири өзүңө вложение, өзүңдү сүйүп, өзүңдү урматтап, өзүңдүн самооценкаңды көтөргөн сайын анан Алла Таала бере берет экен. Мен ошодон улам азыр любой жерге барганда айтам, бир жерге бар 40 жыл өмүрүңөрдү кетиргенден көрө, 40 жыл өмүрүңөрдү кетиргенден көрө да,
Могу жерде ашып барса 5 жыл кетириңиздерчи. Мен не деген ошондо? 5 жылда деле үйлөнсөм жакшы го деген мен мындай сүйлөбөйт элем. Мен сразу оратор болуп төрөлгөн эмесмин. Мен да бияка чыккандарда айтат, "Мына мен качан ушинтип сахнага чыгып сүйлөп калам" деген. Бирок мен айткам, "Если ушул жерден мен өзүм каалаган нерсени ала ала турган болсом, 5 жылда деле үйрөнгөнгө разымын" деген. Неге 5 жыл дедим билесиң? Университетте деле 5 жыл окуйбуз го деген ой келди. Мына бүгүн катталгандар силер эсептегиле, что силер университетке поступать еттиңер. Бир окуу жайга поступать еттиңер. Мына мугалим деген кесипти алыш үчүн 5 жыл окуп атабыз, а? Биз документ алып барып тапшырганда уже биринчи курска биз морально даярданып бардык. 5 жылдан кийин гана дипломду алып айлык алам деп, ишке кирип. Биринчи курсту бүткөндө эле тез мага диплом бере койгулачы, срочно акча керек болуп атат, ишке кириш керек деп айта аласыңарбы? Айта албайсыңар да. Анан бул жерде силер неге катталып эле бир айдан кийин эле миллион топуңар келет? Бул жер ушундай жер. Жана силерден жакшы тартса керек, улак тартышабы? А? Улак бардык эркек тартабы? Тарта албайт. Ким тартат? Күчтүү. Көкбөрү это игра стойких. Өзүнө ишенгендердин оюну, туурабы? Бул бизнес тоже игра для терпеливых. Бизнес для терпеливых. Бардык адамдар эле, катталган адамдын бардыгы бул жерден ийгилик жарата албайт экен. Ким жаратат? Чыдамкай болгон, тоскоолдукту жеңе билген, максатын биринчи орунга кое билген. Анан кийин кетип атса эле коштасы, ала аферисттерге барып келдимсе, ошону айтсаң мен деле ошо чото ишенбедим деп кошулуп кетсе, ал адам ийгиликтүү болбойт. Ал адамдын өзүнүн позициясы болуш керек. Өзүнүн ою болуш керек. Максат болуш керек. Мына красный дорожка, сону салсаңар да, ошо красный дорожканын аягында элестетиңиздер. Чоң кувшинде бриллиант таштар турат. Ушундай элестеткиле биздин жолубузду. Бриллианттар турат. Но эки жакта жол жок. Ушул эле жол бар. Бирок ушул жолдун үстү чок менен тикенек. Ким басып өтөт? Ким даяр өткөнгө? Ким даяр? Барбы? Сен чын жүрөктөн барбы? Аккеп берип койгула дейсиңерби? Ким чыдап? Ким ошону чокко путу күйсө дагы, тикенекке путу тилинсе дагы басып өткөнгө даяр адам акырына жеткенде жанагы кувшин алмаз ташы менен ала алат. Азыркы күндөгү биздин алып аткан доходдор, азыркы күндөгү биздин жылына 5 жолку барып аткан саякаттар 2 жылдын ичинде 10дон ашык мамлекетке барып келдим. Барып саякаттар бул биздин менин аркамдагы 7 жылдык, 6 жылдык мо чокторду басып өткөнүмдүн үзүрү. Каныңды сора турган, энергияңды ала турган, нервиңди жей турган барбы ушундай партнерлор бар, а? Маняң деп эле кетчи, а? Анан биз ого кошулуп депрессия болобуз, кирип кетебиз. Оны 3 күн башыбыз ортабыз. Андай партнерлорго көп энергияңыздарды алдырбаңыздар дейт элем да, андан көрө жаңы өзүңүздөргө окшогон бүркүттөрдү издеп көтөрүңүздөр. Кайсыл бир жерде, кайсыл бир айылда мага окшогон бирөө бар. Кайсыл бир жерде Гүлкайырга окшогон, Нургизага окшогон бирөө бар. Сиздин жумушуңуз только сунуштоо. Ал ооба дейби, жок дейби, сиз ага башыңызды оорутпашыңыз керек да. Сиз айтып кое бериңиз. Мактанып эле айта алам, биздин команда СНГ мамлекети боюнча эң тез өскөн команда. Эң тез өскөн. Бүгүнкү күндө командамда 80 миңден ашык партнер бар, 2 жылдын ичинде. 80 миң партнер. Ошолордун менин максатым катталганда, ушул жерде ушу Рена келсе эле, иштеп кетсе мен байып кетем деген болбоптур. Ушул Райхан келип иштесе мен байып кетем деген болбоптур. Мен катталган учурда 8 айлык кош бойлуу болчумун, 4-чү балама. Андан чоңум 2 жаш, андан чоңум 6 жаш, андан чоңум 11 жаш. Силер ойлогула, үйүндөгү бутун асып жатат экен деп. Мен бүгүнкү күндөгү доходумда дагы менин үйүмдө
домработница кармабайм, мен Янка кармабайм, бардығын өзімене қарайм. Азыр мен сіздерге келе жатқан уақытта бір балам больницада жатат, бір балам айылдағы үйде температурамен жатат. Бирок ошол жерге Нургиза, эже биздин Каракулжада да күчтүүлөр бар. Келип бериңизчи, может сиздин сөзүңүздөн ойгоно тургандар бар. Ошол өзүңүздүн опытыңызды бөлүшүп бериңизчи деген үчүн жоопкерчилик дегенди биринчи орунга койгонубуз үчүн биздин бүгүнкү результаттар болуп атат. Жок, мен баягы орунтакты жакпасам болмойт. Биринчи ниетти тыңдаш керек экен, урматтуулар. Бүгүнкү күндө почти 3,5 миң адам уборщицадан, посудомойщицадан, домработницадан чыгып жумуштарынан бүгүнкү биздин Москвада, Кыргызстандагы офистерибизде сонун могуздарыбызга окшоп жаркырап, только гринлифтин гана акчасы менен тиричилик кылып атышат. 3,5 миңден ашык адам эжекелер. Жүрбөй эле ошол 50 миңдик айлыкты Кыргызстандан алса дагы семьясын багат деген ой болгон. Мен ошол максат менен коркпостон өзүм жаңы төрөп отурсам дагы смело элдин астына чыгып айткан, быйылкы жылга менин койгон максатым 1000 мигрантты свободага чыгарам деген. Бүгүнкү күндө 350дөн ашык семья Дарманова Гүлкайырга окшогон, Рена Сайпиевага окшогон, Райкан Акуновага окшогон бүгүнкү бардыгына бүгүн ушул жерде чоң доход алып отурган жылдыздарыбыз семьясы менен насавсем Кыргызстанга көчүп келди. Силердин дагы балдарыңар, кыздарыңар Кыргызстан мага жакпайт десе ишенбегиле. Дегендер барбы? Ишенбегиле. Ар бири кайткысы келет. Ар бири өзүнүн элинде кеңири, эң эркин жүргүсү келет. Бирок бир гана вопрос бизди токтотот. Не жумуш кылам барганда деген. Түшүнүңүздөрбү? Мен дагы өзүмдү алдайт элем. 20 жыл жашап өзүмчө Москвичка болуп кеттим, квартираны алып алдым. Ушул жерге келгенде менин 9 миллион ипотекам бар болчу. Ишенесиздерби, мына силерге жалган магачым мен 6 айда 9 миллион ипотекамды төлөп бүттүм. Сонун экен да акчам менен келген. Мурда мен Кыргызстандын ушунчалык жакшынакай экенин билбейт экенмин. Келип эле бир айда эле акчаны эсептеп коюп, түгөнөйүн деп калганда, кара суга түшүп келели, базарга барасың десе, жок, баргым деле келбейт дейсиң. Сен акча кетип калат дейсиң, а? Анан бир айда кайра шашып кетет экенмин дагы. Мен даже мына Бишкек Ош жолунун ушунчалык сулуулугун көрбөйт экенмин, себеби оюмда постоянно ана келтат, ана кредит келтат, мына кредит келтат деген ой менен кетип атып, мен карабайт экенмин. А мен биринчи жолу вообще эч кандай карызым жок келгенде жап-жашы соп-соң тубайбы? Кыргызстан ушунда жакшынакай беле десем, анан балдарым айтат, апа биз ушакта окусак болобу деп. Ой, конечно болот дедим дагы, насавсем калып кеттим. Şu жакшы баштап койгон экенсиң, мына бүгүн биз машина алдык. Алла разы болгон экенсиң. Мына мен 47 жашымда биринчи өзүмдүн үйүм алып атам деген сөздөр мени алдыга түртүп турат. Жактан шурук алдым. Мына эжекелерим айтып атканда мен ыйлагым келип отур, потому что мен бая эле айтам, бир штук башка жактан адам келбей, бардыгы мен аркылуу кеткен үчүн ар бирин билем, кантип келип баштаган, кандай состоянияда болгон, кандай карыз болгон, кандай кичинекей баласы болгонун, бардыгы бул кыздар менин көзүм астында чоңоюп өскөн кыздар. Айтам, урматтуулар, болобу экен, болбойбу экен, мен билбейм деп сомнение менен отурган болсо, баштабай эле коюп калчу. Мен жанагы айткандай, мага сүрүттөрдүн кереги жок. Мага керек өзүмө окшогон бүркүттөрдүн, барбы бүркүттөр советтен? Барбы? Кандай кыйынчылык болсо дагы, мен өтүп басып өтө алам деген адамдар, максаты бир адамдар керек менин командама. Мына ошол максаты бир адамдардын башында мага результатым жок малында, эч кандай мен көрсөтө ала турган доходум жок малында, кесири болуп, үйдө төрөп, офиске бара албай калган состояниямда, чачкей, биз сага ишенебиз, сен өзүң күчтүүсүң, мурдагы жактарда дагы сонун результатым болгон. Мен дагы сен мененмин деп келгендердин бири Рена Сайпиева, бүгүнкү күндө менин ишчигим, директор 2 жылдыз. Экинчиси Райкан Акунова, директор 1 жылдыз менин ишчигим.
Мына үчүнчүсү Гүлкайыр Дарманова, директор 1 жылдыз. Байсипова Нозия, директор 1 жылдыз. Қанке Абдрахманова, мен бир тууган эжем. Биринчи бир туугандар канчалык билесиңерби? 29 миң кайтарда 3 жыл ушкан мен. Койгоздун ошону берсем кутуламбы сенен деген. Мына ошол азыр директор 1 жылдыз. Нам было все равно. Кандай тоскоолдук, балаң кичинеби, кайненен каршылыгы, күйөөң уруп атабы, көзүң көгөртүп алып барып деле презентация өткөн болгон. Ойлогула, сладкада гладко болуп бардык эле күйөөлөр ушинтип азыр эле жиктерди алып түшөнөн кийин эшиктерин ачып калып турду, а? Ой, жылдыз болгондон кийин анын сумкаңарды көтөрүп силерге да эшик ачып калган. Бирден Lexus'ты миндирип койсоңор, а? Эми биринчиси акча керектер келет экен. Экинчиси мына мен эжекелериме окшогон возрасттагы адамдар окружение керек деп келет экен. Мен атам 74 жашта старший менеджерди вот-вот жабайын деп калдым. Ким көргөн атам? Эки жолу Кытайга барып келди, Вьетнамга барып келди, Египетке барып келди. Азыр богатый дедушка где-то примерно аяк-бягы бир 70 миңден нары акча алат. Сыйдастар, ол киши акча деп келген эмес. Мен аны эми апам баарым алдында менде мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бирок сетке келип калганыма рахмат. 2019-жылы өзүм койка местада жашасам дагы эң арзан турпучевканы алып мен апамды Турцияга жөнөткөм. Ошол апамдын өмүрүндөгү биринчи анан акыркы саякаты болду. Ошону байкуш көрсө ага деле жагат экен. Эс алган жагат экен. Болгону ага бирөө жарым ошентип айым сен эс алууга татыктуусуң. Адамча жашаш керек. Адам жашабаган жашоодо жашаш үчүн адамдар жасабаганды жасаш керек. Менен кошуп умра сапарын алып барып келдим. 74 жашта Toyota Highlander джип машина алып миндирдим. Почему? Потому что 10 жылдан кийин мен танк алып берсем дагы мина албайм. Вот ушул жерде силерге шанс. Жаштарыңарга, карыганыңыздарга сонун чөйрө. Жакшы адамдар. Атам айтат, силердин семинарларыңар жагат дейт. Чогулуштарыңар жагат дейт. Барасың, адамдар менен таанышасың, саякаттарыңар жагат. Ошон үчүн мени деле каттап койчу деп катталган адам. Чындап азыр ар жерге барып сүйүнүп, азыр ошондой возрастта да жаңы тааныштар барат, сүйлөшүп, чай ичет келет. Экинчиси окружение келет экен. Үчүнчүсү байлар булар иштебейт десеңерби? Бизнесмендер олар. Менин командамда раса бизнесмендер бар. Раса байлар бар. Көбүсү албакчылардын байлыгы болгону менен алар эч ким монтип красный дорожкада бастырбайт экен. Алар эч качан дизайнерский платье заказ берип атайын кийбейт экен. Аларга деген признание жетишпейт экен. Признание, сахнага чыгуу жетишпейт экен. Ошон үчүн кимдир бирөө признанияга келет экен. Түшүнүңүздөрбү? Признание деген түшүнөсүздөр да. Мына ушу канча жыл, 20 жыл бир жерде иштеген барбы бир адам? Бир местасында. Ким болуп иштедиңиз? Бухгалтер. Бухгалтер. Эми караңыз да. Сиз? Мугалим болуп, экөөңүз төрттөн эле ручка менен иштейт экенсиңер, а? Мына 20 жыл ушу биздин жакшы эсеп учетубузду четко кылып бергениңиз үчүн атыңыз? Замира сизге алтын ручка деп бердиби? Бердиби? Же болбосо Вьетнамга саякатка путевка деп. 40 жыл иштесең деле ал нерсе болбойт. Силер ушуну түшүнүңүздөр. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн урматтуулар. Ушунча результатты көрдүңүздөр, эми будан кийин кылбай койсоңор,